өткөндө уктуң да, Тегасты Майрамбек менен тат. Кандай эми уккандан кийин кичине мындай жүрөк жырылады. Жаш күч десе биз Алтынбек Сулаймановдун баягы Бойцовский клубтарын ушундай деп элестетебиз да. Же тиешеси барбы? Элдер берген 5-6 миң доллар бере албайм деп элейткан матчы эле. Табыңызчы. Эң көп суроо кайсы болду дейсиз? Билбейм. Өкүл балаңыз жөнүндө суроо болду да. Айбекпи? 12 команда, 12 баланы ырастап койдуңар. Канча процент бала контрактта отурат? Келечек формасын эми? Биздин жаш күчтүн физический тренери. Алдыма салып алып коюм балдарды. Мен Ташыга достуктан чыктым, ушундай эми ким контракт берсе, ушундай чыгам деген ойлорун айткан. Жылына орто эсеп менен 300-400 миң жаш алабыз. Бияк кеме турбайбы? Спорт школада эле. Спорт школа солдатский деп коебуз биз мындай айтканда. Былтыр. Былтыр ушул маалда Баткенден Көкбөрү команда түзүлөт экен дегенде элдер аны мындай көңүлгө деле кабыл алышкан эмес, мыйыгынан эле күлүп коюшкан. Бирок арадан 1 жыл өткөндөн кийин дал ушул Баткендин жаш күч деген командасына топовый эле клубтар бир группага түшүп калбаса экен деп коркуп турушат да. Кеттик ошол жаш күч командасы менен бүгүн таанышабыз. Кайсы оюнчулар, кайсы аттар, эмне команда, жана ошондой эле жаш күчтүн ээси. Жанагы айтып аткан шейх ким? Сарайды мына жаңы салдыңыз. Ооба, эми бүттү да. Эми иштерине сакпайт. Assalamu alaikum. Кандайсыңар достор? Жаш күч командасы менен таанышабыз. Бул эми күтүлбөгөн суроолор деле эмес, мындай эле таанышуу команда менен. Жаш күч командасы күчтөндүбү деп эки сөздүн бири эле ушундай болуп атат. Бүгүн өзүнөн билели, мына могу забордун ичинде жаш күч командасы азыр аттардын астын кургактап, бир сыйра карап атышыптыр. Жанында Кылыч Кенетаев, ошо жаш күч командасынын жетекчиси. Туурабы? Туура. Жетекчиси. Кылыч мырза, саламатсызбы? Салам. Эмне болуп командага аралашып калдыңыз? Сиз тууралуу дагы биринчи жолу көрүп таанышып атабыз да. Менин командага аралашканымдын себеби биз ушул акыл досум мага сунуштады башында. Бир команда чыгаралы, могул жаш балдарды бир областтан, райондук аралыктардан көрүнбөй жүргөн балдарды көрсөтпөйлү деп мага сунуштады. Бул былтыр. Бул былтыркы 2019-жылы мына как раз 1 жыл баштады. Ушулай да баштаганбыз. Анан кийин сунуш түштү, мага сунуш түшүп анан кийин балдар чоготтук, анан кийин жетекчи ким болот деп. Эми мен өзүм дагы достук тарапта бир 5-6 жыл кичине аркы беркилерди спонсорлук жактардан жүргөнбүз да. Ошол жактардан да кичине бир нерселерди үлгү алганбыз. Анан акыл досум сунуштап, сен эле болот окшойсуң, ошо сен мага караганда түшүнүгүң жакшы деп. Сунуштады, ошо боюнча ушу жетектеп жүрөбүз эми команданы. Ошондо сиздер, мен түшүнүмө караганда сиздер баягы достукта спонсор болуп, каржылык жардам көрсөтүп жүрчүсүңөр. Достукта бир 5-6 жыл жүрдүм го дейм. Ал жактан негизи эле план бар беле? Өзүнчө команда менен чыгуу. Негизи менин оюмда план бар болчу, бирок могу акылга окшогон бир патриот жигиттер чыкпады да негизи. Акыл мырза, могу сарай сиздики экен. Эмне болуп салып калдыңыз? Башынан эле ушу Көкбөрү команда түзөм деп салдыңыз беле? Бул сарай башта электен мурда Дача сууда аэропортто Аламан булак чапкан жакта сарайым бар болчу. Жана Икрам Илмиянов президенттиктен кеткенден кийин Көкбөрү федерациясы. Анан ошол жерде Баткен облус Көкбөрү федерация президенти иштебей, алга чейин бир киши койгон байкебиз. Ал иштебегенден байланыштуу ушинтип ат минген булакчылар
жердештер баары чогулуп мени шайлашкан. Президент область жетекчиси болуп. Ошондон анан область жетекчиси болгондон кийин ойлонуп, ушул биринчи команда түзөйүн десең, шарт болуш керек экен. Өзүңдүкү болуш керек. Баары өзүңдүкү болуш керек да. Ошондуктан буга чейин негизи достукка күйөрмөн болуп жүргөнбүз, достук командасында колдоп кубаттап. Анан ошол жерде көп кыйынчылыктарын көрдүм, балдарыны, аттарыны сарайга аренда төлөп, балдарга жатакана издеп, квартира, түшүү көп турбайбы. Ошол жактарын өзүбүз куруп, өзүбүздүкү болсо деп ушуну кургам. Командага монтип өзүбүзчө сарай салып аттардыга. Аламан улакка өзүм отдельно сарай салып ушундай аттарыма. Менче дагы толук бүтө элек го, биякта эмне болот? Бул жакка букаларга сарай салганбыз, 100 букага место. Бул жак бүткөн, бука байлаш керек. Показ бош, Пока команда менен ооруп кеттик, команда. Каражаттын баарын эле бияка жумшап турсуздар. Командага кетип атат баары. Кудай буйрса жакшы ниеттер бар кылабыз. Башында кандай болду? Ошо Баткен облусунун атынан алып чыгалуу дегенби же команда түзүш керек болду башында? Башында команда түзүш керек болду. Жаш балдардан биз Кыргызстандан, 7 областтан, район аралыктардан чоң командаларда көрүнбөй жүргөн балдар аябай бизге сунуш негизи мурунтан эле көп түшчү. Мисалы мага көп түшчү да. Достук командага кошпойсузбу. Байке деп ушинтип сунуштар көп түшчү. Анан кийин ал жагын карады, бул жагын карады, калкты көз анан кийин алып чыктык ошентип. Биринчи жаш күчтө эле түздүңөр, анан кийин облус болуп. Жаш күч деп команданын атын коебуз деп дагы бул тууралуу өзү негизи аябай көп неме болду. Ошо эмне үчүн жаш күч да? Жаш күч десе биз Алтынбек Сулаймановдун баягы бойцовский клубтарын ушундай деп элестетебиз да. Анан сиздер эмне үчүн жаш күч да? Же тиешеси барбы? Жок. Ал жактын тиешеси жок. Просто биздин командан карасак бүт эле жаш балдар болду. Анан кийин жаш күч деп ушул сунуш кылдык, ушу акылдуусумда бир-эки браттар менен сунуш кылып, анан команданын атын ушинтип коюп чыгалы деп коюп чыгып калдык. Ойлогон жоксуңарбы ошол маалда бизде Алтынбек Сулаймановго жакындатышат го. Жаш күч деген бойцовский клуб негизи эле белгилүү да, аябай элечи. Бул ат бар. Болгондо да спорт жаатында бар. Силер болсо дагы эле ошо спорттун жаатында бир көпкөр командасы чыгып атасыңар, жаш күч да. Эми ошол жака мындай айтканда негизи элдер ошо башында түшүнбөгөндөр ошентип айтып жүрүштү, ошол Сулайман Алтынбек Сулайманов байкеники деп айтып негизи интернеттерде чыгып жүрдү. Бирок ага такыр тиешеси жок. Такыр тиешеси жок негизи. Мындай эле команданын аты жаш күч. Команданын аты. Бул клубный команда кылып чыгарганбыз. Анан кийин акыл Баткендик болгондон Баткендин командасы деп ошол боюнча айтылып калды да. Жүрүңсү иш жагына кирели. Балдар азыр ичинде иштеп атыптыр байкадым. Жаңы эле ат минут келишип балдар. 12 команда, 12 баланы ырастап койдуңар. Даяр. Кудай буйрса бизде азыр эми неме болуп калды. Биздин курамыбыз ушу толуктанып калды да, мындай айтканда. 12. Өзүңөргө маалымат болгондой кечеги акыркы балабыз Белек Мукаев келди. Шу менен команданын курамы уже толуктанды. Балдар эмне жакта жатышабы? Барына тиги бул жерде 5 комната үй бар. Ушул жерде. Бардыгы ичинде. Бүт услая бар. Нормально. Сбор башталгандан баштап аягына чейин ушул жерге келишет, ушул жерде жатышат. Акылбай мемеде командада канча процент бала контрактта отурат? Эми контрактта дегенде азыр быйыл эми башталды биздики. Өткөн жылы эми райондогу райондун лидер жаш балдарын эле чогулткам. Ошолор менен бир сезондо ошондой результат бердик, эми жаш күч деп атын коюп ошондон чыкканбыз. Азыр эми основной контракт эле алган неме жок, көңүлдөн чыгып эле жардам беребиз баарына. Жардам берет. Жардамдай элетинде эле. Основной көкпөрдү сүйгөн балдар өздөрү дагы. Өздөрү ошогон ушул жаш күчтү күчтөйлү, ошого жардам берели деп мейдет келечекте ойногон, ал Баткенден болот, өзүбүз ийнебиз. Ал намыс үчүн эле келди, өзүбүзгө неме кылып тартайлы деп. Бул главный звезда да. Медет, короче, бир 300 суроо берсечи, ошонун бир 40% медет кайсы ат менен чабат деп атат да. Келем жооп берип койчу. Assalamu alaikum.
Буюрса жакшы тарбиялап атабыз азыр. Атыбыз жакшы, мыкты. Күлүк. Командабыз деле мыкты. Балдарга ишенем мен. Буюрса быйыл чемпион болобуз. Буюрса. Сен намыска келип калды деди. Былтыр көчмөндөр оюндарында Баткен биринчи жолу команда түздү. Анда эмнеге Баткенге намыска чыккан жоксуң? Бишкек менен чыгып калдым. Анда Бишкектин атынан чабаттык элем, ал жактагылар суранып калды. Бир эле көйгөй азыр ат жак болуп атты эле. Көйгөй. Атты келиштириш керек болду буюрса. Жакшы ат эмне болсо дейм, жакшы аттар чыгып атат. Келечек сага таарынган содут. Кетип калды, айтпай эле, коштошпой эле деп. Келечек парымасын эми. Жакшы эле коштоштук, алар деле ыраазы болду. Жакшы эле? Ооба. Шептер менен сүйлөшүп, капитан балдар менен чогулуп отуруп, сүйлөшүп туруп анан макулдугун беришти. Өткөндө уктуң да, Пегасты Майрамбек менен жантат. Ооба. Кандай эми уккандан кийин кичине мындай жүрөк жырылдады? Ачыгын айтчы. Андай деле эмес. Эми ат го, главный көңүл калбаса болду да. Жакшы аттар көп. Буюрса жакшы тарбиялабыз. Медет апкулу алып атканда көпчүлүгү ушинтип эле айтып атышты эле да, аз күндө Пегаста кетет, жаш күчкө деп. Силер аракет кылдыңарбы Пегаста алып келиш үчүн же алар силердин трансфердик цел эмес беле да, максат эмес беле? Пегасты хозяйны өзү бизден болуп, Кызылкая деген шаардан болгон. Ошол жерден Руслан байке жаңа. Ал негизи 31-эгемендүү өткөндөн кийин бизге келип, балдар чогулуп отуруп, аттарым сатылды, сага берем деп айткан да. Андан кийин көчмөндөр бүткөндө достукка берем деп айтып койгон экен. Кол берип койдум дейт. Бизге да кол берген. Кудайдын буйругу экен, достукка бериптир. Аны талашып, деле эмне болсо сатып алайлы десек, башкача сумма айтып койду да. Мен $20,000 сурадым. Намыс үчүн бер. Майли сен наразы кылбайлы, акчаны. Пегаска силер мындайча айтканда $20,000 чейин бергенге макул болдуңар. Мен макул болдум. Анан жок, мен атым сатпайм, достукка берем, кол берип койгом дейт. Ошо боюнча эле басып келердик. Медеш өзүңкүн алып келди ага. Медеш бул атыбыз Кара Балта. Өзүңөр билсеңер керек. Кара Балтада бул ынтымак командасында чалып жүргөн Нуржан Мелисбекұлы минип жүргөн. Бир сезон минди окшойт менин билишим боюнча. Былтыркы сезон Таластан барып өзүбүз балдар менен барып сатып келгенбиз. Таластан барып? Былтыркы сезон 9-майдан баштап оюнга келди. Медет сен бирден бир запасың болуп кеткен да быйыл. Ооба. Кандай ана минип көрдүң? Минип көрдүм. Жакшы эми. Күлүк бул деле. Ургандары, чуркаганы жакшы. Быйыл Кудай буйрса айтып атышкан да ошо сага. Бир эмес 2 апта айнаш керек болду. Формасынан кетпей миниш керек деп. Запаста бул болот экен. Запаста болот. Дагы бир атты караштырып атасың. Дагы бир ат караштырып атабыз. Запаска. Азыр эми медетке аттар карап атабыз. Медетке да эми Кудай буйруганы чекесине жазса жакшы ат буйруп калар. Ошол эле Пегаска деген бюджет эле башка атка бурганга даярсың. Даярбыз, алып беребиз. Негизи эле ошондой сүйлөшүү менен келди эле Медет өзү. Жок, Медет кайсы атты берсеңиз деле чабам, Баткен намыс үчүн чабам деген бала ал. Мен экөөбүз көп деле сүйлөшкөн жокпуз, чакырып эле жарым саатта чечилген вопрос ал. Сиз өзүңүз Карабулжадан экенсиз, Мен Ошол областына караштуу Карабулжа району. Командада ошо инилериңиз болуп калат го дейм анда өзүңүз таап келген. Айылдаш инилери. Кимдер ушунда? Ташып Майлыбашев менин иним болот. Анын иниси азыр бизде ойноп атат, Улук Майлыбашев. Улукбек, Адилет Мамасалы Улуу деген менин иним. Медет Апкулу жаңы келди быйыл. Ал да менин иним Карабулжадан. Бекназар Аматов өзү түбү тоже менин иним айылдашым болот. Бул жакта чоңойгон Баян Антоновкада. Ошондой экен да. Демек, эми түшүндүм анда. Силер биринчи клубный команда түзүп, анан кийин областной болуп турсуңар да. Башында ошондой. Аттар бир бастырып келишти бе? Бастырып келишип азырлар, кастыларын тазалап. Өзүңөр билгендей, атактуу биздин атактуу Найманыбыз главный нападениеде ойнойт. Буюрса бул дагы азыр формасына келейин деп калды. Бизде Адилет инебиз. Былтыркы сезондон баштап эле ушу инебиз минип келет.
Атлет сүйлөбөйсүңбү Айман тууралуу кандай? Айман жакшы, убакыт алсаң казанга барат, тамай. Нападение. Баягы малында достукта жүргөн атко. Ошол. Азыр ушу мен менен. Берки окшошпой экен, Беркиге. Булаттын кличкасы жаңы келген. Кличкасы Океан. Океанда мен Булатты өзүм койгом, кличкасындагы. Командага жаңы келди, заштага минебиз деп атышат балдар. Бул Океан деген атты койгон себеби бизде Аламан-Улак, Торпо-Улак күчтүү болот го. Ооба. Аэропортто Торпо-Улакта бир Мелис деген бир жакшы көргөн бир агам бар да. Ошол агамдын аты азыр Торпо-Улакта, Аламан-Улакта номер айдын болуп атат да, Океан деген. Андагы свет ушундай көк. Ушундай мындай точка көктөр бар да. Анан ошол атты мен жактырчумун, Аламан-Улакта. Анан кийин эле ошол ат звезда болуп аткандан кийин эле могул ат келип калып атпайбы бизге командага. Анан Булаттын кличкасын мен өзүм коюп койдум да, Океан деп ошого байланыштырыпчы. Алибек ака биздин жаш күчтүн физический тренери. Физический дегенде сиздин полномочияңызга эмнелер кирет ошондо? Физикага иштетесизби? Физикага балдарда Таш көтөрүп. таш көтөргүзмөй, чуркатмай, Машта мен гол айтат. алдыма салып алып кууйм балдарда. Эртең менен 7-де турушат балдар. Тренировка кылышат, өзүнчө басып. Анан завтрак саат 8-ден 9-га чейин, 10-га чейин аттарын даярдашат. Саат 5-тен 7-ге чейин дем алыш болушат. 7-ден кийин футбол. 2 саат футбол ойношот. Алибайга гонять өткөн окшойт я. Сүрөттө толук эле. Азыр бизем Кудай буйрса сбор башталды. Даярдыктар аябай жакшы. Кудай буйрса оюн жакшы болот го. Келечекте эмне болуп кетип калды? Кандай сүйлөшүүлөр жүрүп калды? Эми бул жөн эле го. Акыл ака экөөбүз баштан эле жакшы элек, Акыл ака ойноп берем дедим. Кийинки жылдан өтөм деп Буга чейин сүйлөшүлгөн, э? Буга чейин. Келечек менен жакшы эле коштошуп эле кеттиңиз. Жакшы эле кошту. Эми келечектеги өзгөрүүлөрдү да көрүп атасыз азыр, бир топ эле. Ооба. Келечекте да айтып атат. Өзгөрүүлөр болот. Келечек менен бир чыгып калсаңар оюнга, беттешип калсаңар. Оюн дем бол. Ойнойсуз до конца эле. Кудай буйрса. Бирок футболисттерче гол киришсеңиз сүйүнбөй каласыз. Сиздерге суроо берип деп кече күнү Инстаграмга жазсам, табыңызчы. Эң көп суроо кайсы болду дейсиз? Билбейм. Өкүл баланын жөнүндө суроо болду. Айбекпи? Айбек Темирбаев тууралуу бир чекит коюңузчу. Жаш күчкө келет келбейт деп. Айбекти мен мындай ачык эле айткам, если келсең, достук менен чечип, достукка бизди жаман көрсөтпөй, өзүңдө жаман көрүнбөй, контракт берсе достукта чап. Мен өзүм тирчилигим бар мен. Бирок мен сага элдер берген 5-6 миң доллар бере албайм деп айткам, ачык эле. Бирок көңүлүмдөн жардам берем деп айткам. Ошентип өзүң мындай көңүлдөнүп достуктун батасын алып келсең кел деп айткам, ошол. Башка сүйлөшүү болгон эмес. Азыр жок сүйлөшүү. Жок сүйлөшүү болгон эмес. Демек, Эми андан аркысы Кудай буйрса достукта чабат го дейм Айбек. сиздерде уже комплект болду балдар. Бизде азыр балдар толук. Сбордо уже аттар бастырып баары даярданып атат. Айбек менен сүйлөшүү токтогон экен анда. Айбек менен сүйлөшүү токтогон. Эми Айбек менен сүйлөшүү токтоду, бирок эми суроолордун арасында Ташит тууралуу да суроо болот да. Таштемир Майлыбашев келип калышы мүмкүнбү жаш күчкө? Сүйлөшүү барбы? Эми Ташин өзү менен мындай агайыны катары катташабызбы? Мамилеби жакшы, анан мен Ташыга достуктан чыктым, ушундай эми ким контракт берсе ушундай чабам деген ойлорун айткан. Менде иниси бар да анын. Ооба, Улукбек. Эми өзүң чечип бир нерсе айт деп эле Ташка айткам, мен ал менен деле соодалашып же сүйлөшкөн жерим жок. Бирок келем деп калса орун барбы командада? Эми келем десе орун болот да бизде. Болот. Жаш балдар жалаң. Байкес келсе иниси кантип эмес деп ошол деген. Ушундай да. Айбекечи мисалы келем деп калса. Айбек келсе Айбекке деле эместеп табабыз эми. Ташы экөөң бир туугансыңар? Бир тууган. Бир туугансыңар, э? Кандай анан? Пландар. Быйыл пландар жакшы, Кудайга шүгүр. Быйыл аябайлап даярданып атабыз. Аттарды алып, балдарды деле алмашты өзүңүздөр көргөндөй. Быйыл Кудай буйрса оюн жакшы болот. Сиз бияка биринчи жолу чабып атасыз го дейм, негизи эле клубный карьераңызда буга чейин чапып келеңиз.
Айылда чапчубуз. Манан бул жакка биринчи жолу чыгып атабыз. Жакшы эле. Быйыл кайсы аттын эмне болуп атасыз? Быйыл жаңы ат келген, ошону чабабыз бир болсо. Ошол 2 ат неме болуп атат. Болбосо ошо Карагулжаны минип чыгып, Кудай буйрса. Бул Карагулжабыз биздин эң главный защитный аттардын бири. Муну дагы жанагы айтып атпадымбы? Бүркүттүн тазайыны сүйүнө агабыз деп. Сүйүнө агабыз алып берген бизге команда чыгарып атсыңар. Намыска бир алып берген. Буга да 1 жыл болду биздин сарайга келген. Бул бүркүт билсеңер керек. Достуктан алып келдиңиз. Окугасы 3 номер Санжар. Санчо билет буну. Буну октябрь айында сатып алдык. Сатып алдыңыздар, достуктанбы? Сатып алганбыз, достуктан эмес, бул өзү дос сүйүн деген бир жакшы агам бар да, Кара сулук. Биздин аябай жакшы агабыз, патриот багандай. Достукта Бауш акенин жердеш да, сүйүн агачы. Сүйүн ага Бауш аке ат жок дегенде ушуну алып берип, достукта 4 жыл чаптырып жүрдү. Бүркүттү 3-4 жыл чабылды. Андан кийин мына акыл досумдун бир аламан торполокко жараган бир жакшы аты бар болчу. Сүйүн агабыз ошого кызыгып жүрүп, анан ушул атыңды бер или сат. Андан кийин кызыккандан бүркүттү бер деп ошентип башма-баш эле алмашып алышты да. Бул Санчо. Белек байка айтып аткан ошо да. Бүркүттү алганда сүйүнүп атат деген. Санжар. Былтыр буга да 1 жыл болду. Санжардын келгенине. Бунун дагы бизге жанагы дос командадагы Бауш Султанбеков деген агабыз алып келип кошкон. Негизи ошто оюндарын көрүп, муну жактырып жүрүшкөн да. Жакшы. Бүркүт алам мен. Жакшы. Даярданып атасың. Жакшы эле, Жакшы болуп атат. кандай көрдү? Жакшы экен. Жакшы. Жаңы командага айта кетпейсиңби? Кандай? Жаңы команда келдик ошо буюрса 10 күндө болуп калды сбор башталганда. 10 күндө болуп калды, Бул жактабыз балдар менен аралашып. Негизи таанышсың. Эми жаңыдан таанып атабыз. Көбүнчөсүн. Жакшы эле тил табышуу дегенде. Жакшы эле буюрса. Бекназар деле мына официальный деле контрагыбыз жок. Мен айттым ошол үй салат экен. Ошо жардам берейин дедим. Белек байке. Белекке деле ошол өзүбүз официальный контракт жок мындай. Жардам беребиз деп эле ушинтип алып келдик. Команданы күчөтөйлү. Белек байке менен баягы кеттим деп айтып калбады беле? Ошого чейин эле сүйлөшүүлөр жүрүп атты беле же кеттим дегенден кийин баштадыңарбы? Кеттим дегенден кийин биз өз негизи Белекти өткөн жылы сезондо тренер кылып мен алып жүргөнбүз да. Советтерин, акыл насааттарын балдарга айтып жүргөн. Анан кеттим дегенден кийин өзүмө сүйлөшүп ал деле ошо чүйлүк бир туугандары менен командаларга өтүнүүлөр менен чечишип туруп анан келди бизге. Биз баягы нааразы кылып, же ыраазы неме кылып бирөөдү тартып алган жерибиз жок да. Белек байке кандай болуп калды эми келгенде? Ал играющий тренер болуп калабы? Играющий тренер, мындай айтканда Белектикин биз эң акыры чечтик да. Келеби же башка жаш бала алабызбы деген ойлор болуп, анан балдар менен балдар сборго чогулганда бүгүн 10-11 күн болуп калды. Отуруп машпара кылып чечсек, бул жерде 11 бала болсо, ошол 11 баланын баардыгы бизге былтыркы сезон өзүңөр көрүп Белек бизге тренер болуп жүрбөдүбү? Ооба. Анан Белек балдар менен аябай жакшы сиңишип калганга балдардын суромжулоосу менен келди да Белек атчы бизге. Керек албай экенин бизге тактикалары жагат, аркы жүрүш турушу Белектин негизи Наставник. жакшы жактары көп. Плюс жактары биз үчүн, биздин команда үчүн да көп мындай айтканда. Мындайча айтканда аттардын где-то бир 60% жаңыланыптыр да быйыл, Быйыл почти ошондой. Же Аттарыбыз былтыркы эски аттарыбыз болсо, быйыл бизде азыр мындай айтканда бир 10дон ашык атыбыз бар. Эртең тренировкада чечилет ким кайсы атты минет. Запас менен экен. Запас менен Кудай буйрса. 9 майга да аттарды запас алып атабыз. Кылыч мырза, сиз өзүңүз каякта иштейсиз? Өзүм Дордойдо иштейм. Өзүмө жетерлик мындай айтканда жумушум бар.
ал жактан артканын ушинтип мына жаш балдарды өстүрүп, өнүктүрүп мындай чоң деңгээлге чыгарып коюш менин максатым. Мындай болжол менен эсептедиңиз беле көкбөрүгө ошо канча мисалы чыгаша кылып коюп турсуз да? Жылына орто эсеп менен 300-400 миң чыгаша алабыз. Бул ома. Бул ома. Муну эмне болуп келип калдыңар? Белекбайге бизде достукта чабат деп аткан күнү эле эртеси күнү эле силер алып Бул калган. оманын немеси башы мындай болгон. Оманы белек брат менен жанагы белекте дагы итербей албадыңарбы? Ооба. Ошол боюнча тиги менин жакын эле кайнагамдын аты. Достукка деп алып берген былтыркы сезон. Достукта Айбекке алып бердим деп айтып жүрдү кайнагам. Быйыл достукта ойнойт деген бизге белек брат сунуштап калды, анан мен кайнагам менен сүйлөшүп ошентип эле келип калды. Оманы ким минет ошондо? Силердин капитан Оман азыр эми тренер толук чечилек, бирок капитан мен минем деп атты, мен минем деп желаниясы келип атат ошол балагачы. Капитаныбыз иштете албаса Бекназарга отургузуп көрөлү деп атабыз. Азыр дагы чечилген экен. Чечилек. Миңбаев Элеман биздин капитаныбыз. Бул жакка 1 жыл болду. Бул капитандыкты былтыр ушул айда келген, бул жигитибиз дагы. Келгенде муну боюна, здоровьясына, жашына карап капитан кылып койгонбуз. Бул да капитандык немесин толук аткарып келе жатат деп ишенебиз да. Элеман, команда тууралуу бир-эки насты. Биздин командабыз түптөлгөндө 1 жыл, буюрса 2 жыл башталды. Командабыз жакшы. Буюрса Нооруз турниринде жакшы аракет кылабыз. Бир да болгон. Жаңы балдар келип атат. Жаңы балдар келди. Төртөө келди. Жакта эле анан сборду, Биякта 10 күн болуп калды. Мен байкасам башка командалар ушу 12 атты дайындап атыптыр, силер андан көп дайындап атыпсыңар. Амбиция кандай силердики? Бул Ноорузга кандай план? Андан кийинки сезонго кандай план? Азыр эми мондай бир ат менен эле бир бала кечке жүрө берсе, травма алып калса, ат кийин башка атка отуруп кетиши кыйын болот экен да. Ошого менин оюм, жеке оюм, эми 12 ат баккан менен 20 ат баккан айырмасы бирдей эле болот. Ошого эми биринчи ат, анан экинчи ат кылып балдарга даярдап атам. Дурук травма алып калса же эмнеси болсо, экинчи аты даяр болот. Кийинки турнирге чабып кете берет да. Быйыл жаш күч, былтыркысын айтпай эле коеюн, быйыл канча бюджет корот салдыңар? Основной акчанын баары атка кетип атыптыр да, сарайга туруптур. Эми бюджетте дегенде бизде Кадамжай район ынтымак коомубуз бар. Ошол жердеги атка кызыккан байкелерибиз Колдонуктан ашат, колдонуктан алышып, Бишкекте жашаган коомдун мүчөлөрү жардам берип атат. Эми жеке меники эмес, бул Баткен областтыкы. Баткен областынын намысы үчүн биз. Ошого баарыбыз аракет кылып атабыз. Эми расходту айтканда эми аттарды караш, багыш, тияк мен өзүмдөн кетип атат. Эми ал канчалык деле мындай кылып эсептеп чыгарган жокмун эми. Кудайым берип атат да. Бул жанагы чүйдө Баку минип өзүм айттагырбы, сентябрь айында 1-0 менен утуп алышты го Бакитте. Ортого чалып Баку минип жүрдү. Ошол. Жекеме? Жок, мындай жекме-жекке дагы жарайт, ойноп атта мындай. Нападениега дагы жарайт. Ким эмне болсот? Муну азыр Баяман деген инибиз минуттат. Баяман Мурали болду. Биздин эң жаш оюнчубуз. 20 жашка толду да мындай. Эң жаш оюнчуларыбыздын бири. Бул Баяманды Магрегер деп тамашалайбыз. Кличкасы. Бул Медет өкө дос да. Анан өкө алыша берет да, ушу сбордо жүргөндө деле, Баламан улакта жүргөндө деле, анан Медетти Хабибсеп, муну Магрегер деп тамашалашып балдар. Батбек Умарбек Жалал Абад областына караштуу Аксы районунан болот. Бул бала да бизге келгенде 1 жыл болду. Бул Тушмалда келген. Азыркы ушу 9 номерде нападениеде ойнойт. Сиздер быйыл Ноорузда эгерде биринчи орунду алып калсаңар,
вероятность башка команда арасында силердики көбүрөөк болуп атат да, эми сөзүн ачыгы. Высший лига секиресиңер да 9 майда буюрса. Эгерде алып калсаңар. Анан даярсыңарбы высший лигага? Биринчи лигага го эми ойноп атасыңар, келип атасыңар. Спортта эми өтсөк дагы күчтөнөбүз. Аттарды алабыз, команданы күчтөйбүз. Ал жагын эми оюн көрсөтөт да. Оюндан көрөлү, Кудай буйрса. Азырынча высший лига тууралуу ойлонбой элесиңер. Жок, эми аттарды, азыр балдарды, эми көзгө көрүнүктүү балдарды алганым себеби деле ошо. Высший лигага чыгып, 6 команданын бирөөсү болгонго аракет кылып атабыз бизде. Ушундай суроода жаш күчөсү Баткендин командасы, бирок Баткенде канча? 1-2 балаңар. 2 болот. Анан жаш Баткендин өзүндө дагы балдар барго, эмнеге кошпой атат деген да суроолор болду. Эми Баткендин балдарыны даже райондо бүт балдар чакырган, келгиле сбордон өткүлө деп башында. Эми бизге эми барып атат да Көкбөрү. Кудай буйрса 3-4 жылда Баткенден да ушу ипподромдор түшүп, тайгазандар барып, жакшы оюндар өтсө, бизден да чыгат балдар. Бул жак Рамазан Орунбек уулу. Бул жигитке да 1 жыл болду биздин командага келип кошулганына. Достук командасындагы атактуу Жодар деген защитник бар го. Жолчу уулу. Жолчу уулунун өкүл баласы айылдашы болот. Жолчу уулу алып келип кошкон бизге. Ползашта ойнойт азыр 4-ч номерде. Жолчу уулу да ползашта го, достуктан 4-ч номерде. Былтыркылардан канчасы кетип атат ошо? 3 бала алмашты. Бек болсун жок экен, дагы 2-3 жок. 2-3. Адилет, Айтмарек. Төртөө. Айтберек, анан Байбото. Çok salındı öyle. Sarının olsun çok sarının çok öyle. Bilin salındı bu. Koyaman gene. Azar şu olsun. Жана ат жок болсо да кыйын экен деге. Месси. Балким атын карай берип. Бул биздин жана жекме-жекке түшкөн аргымабыз Тайсын. Бакай Султан уулу менен. Буйрса муну Бакай өзү дайындап келди айылынан. Формага келип алды. Бул негизи Бакайдын өзүнүн аты болчу, Башы өзүн тайынан кезинен өстүргөн өзүнүн аты экен да. Анан силер Бакайдан муну сатып алыңар, кайра эле Бакайдын өзүнө мингизип атасыңар. Өзү Бакай оюнга келгенде алып келет, кеткенде алып кетет. Себеби аттын тилин Бакай өзү билет, анан өзүнө беребиз да. Качан келди бул ошондо? Бун келгенде 10 күндөн ашып калды. Ал жакта да 20 күн дайындап тур. Азыр почти 1 ай дайындан. Бул сутулгандагысынан кийинкисиби? Бул азыр уже дагы бир 15 күндүк немеси калды. 15 күндөн уже келет Кудай. Өзү азыр минип атат, Өзү дайындалат. Буну негизи Тайсын деп Бакай өзү койгонбу билбейм, бирок 5 жылдыз деп коебуз да биз. Негизи 5 жылдыз турбайбы? Бул ушу мен билишим боюнча ушу тай кезинде Бакайдын дагы атасы кайтыш болуп кеткен да. Ушул өзү басып берип кеткенби дегенде ойлор кетет да, бирок суроо бергеним жок Бакайгачы. 5 жылдыз. Негизи 5 жылдыз деп эле коюп койсо жакшы беле дегенде ойлор кетет да. Тайсында эле көбүрөөк деген байкалып калдыбы? Бул аттыбыз Рамазан Орунбек уулу менен ат. 9 майдан баштап ойноп атат. Бул дагы былтыркы сезон 2019 ползашта да ойнойт. 4-ч номерде. Кличкасы Кайсар, действительно характерине жараша эле. Кличкасы да ошого окшошту. Мен өзүм ошто чаап жүргөм ат. Жакшы. Ползашта. Ползашта. Киет атты. Жаш күч, мен түшүнгөнүмө караганда силер биякта азыр кошумча 12 аттан тышкары дагы даярдап атпысыңар. Где-то 18 атка чейин турабы? Андан тышкары силер Бул биздин жана жекме-жекке түшкөн аргымабыз Тайсын. Бакай Султан уулу менен. Жакында чечилет да. Ошо суроо ошондой да, эгерде команда балдар таап калсаңар тарта аласыңарбы? 2 командан 2 жактан. Эми бизде ар бир Баткенде 2 вице президент шайланган. Экөө азыр иштешип атат, буюрса вицелер жакшы. Ошо экөө команда түптөсө. Анда жаш күч деген аталыш эле болбосо, негизи жоопкерчилик ошо вицелер экен да. Вицелерде эми основной биз ага деле биз жардам беребиз. Бияктан. Сүйлөшүүлөр болуп атат. Эми карап атабыз, эми канчалык деңгээлде болот, аракет кылып атабыз да. Мындайча айтканда, эгерде ошол жактан команда чыгып калса, силер
чоң эле кадам кылат окшойсуңар. Бишкекте плюс Ошто дагы команда чыгарып. Эми ошо аракет кылып атабыз Кудай буюрса. Бул кандай эми мындай стратегиялык планбы? Кийин ошол жактан дагы балдарды тарбиялап командага кошуу Ой, деген. эми ошол азыр эми основной Ошто чыгарсак, команда Ошко келсе, жаш күчтөр. Баткендин атынан келсе, основной Баткендин балдары келет да, жаш балдар. Эми ошол жерге келип, турнирге катышып, ошол жерден өскөн балдардан может биз деле бул жака алып келебиз. Көп бысыңла кеттик. Ушул Жаш күчтүн жатаканасы деп айтсак болот экен да. үйүбүз деле ушул сарайдын жанында жатаканабыз мыякта киргиле. Бияк кеме турбайбы? Спорт школада эле. Спорт школа солдатский деп коебуз биз мындай айтканда. Ивандар ушул бир комнатага 12 баланы ушул чоң комнатабызга дайындаганбыз. Былтыркы сезон эле. Команда ачып атканда эле негизи команда чыга элек деле булар келген да. Уже эле. Экипаж солдатский комната деп коебуз биз негизи. 12 балага, 12 балага 12 место бар. Кечинде бияка жатышат, эртең турат тренировка. Тренировка. Ичинде туруп эле подкачканы бере беришет турбайбы? Бул бүт эле бар бизде сарайдын иши. Сарайда чын жакта. Бул мейли. Анан кийин ошо футболго барышат. Эртең Беку кайсы сен койкаң? Жакта. Эң үстүбү, Жакта бир проблема эле точка болот экен да, бардык телефон зарядташ. Ким биринчи сайса жетишти. Удун тилдерди актап бергенбиз ушул. Жок, андай эле проблема эмес. Зарядтайт, мен бир зарядтасам 2 күн жүрдүм. Балдар могу үйдө жатышы бул талапта турабы? Шартта бул. Эми бардык Кетип кала берсе деле болот. ынтымак болуш керек. Чогуу бир жерде жашап баары тапканды тең бөлүшпөйүш керек дегендей. Эми ушул жерде болот баары эле. Кылыч мырза. Мен азыр балдарыңарды байкадым да. Аттарыңар канчалык чоң болсо, балдарыңар да бойлуу келет экен да. Бир мындай. Эмне болуп кантип түздүңөр да составтардычы? Каяктан таап келдиңер дегенин да. Кээ бирлерим тааныйт, ошентсе да баары билген болот. Кечеги күнү эле жакын арада балдар менен сүйлөшүп отуруп тамак ичип отурсак үйдө. Достук тараптан эми атын атап эле коеюн, бир агам келди. Чай ичип отурсак кирип калып атпайбы? Анан туруп учурашып калсак айтат да балдар мындай бою 1.80ден үйдө балдарды каяктан чогултуп алып. Ошондой экен да чын эле. Бул балдарың бетонго деп айтып кетип атпайбы? Эми негизи айтканда бул жерде биздин балдарыбыздын действительно чоң балдар, күчтүү палван балдар, бойлору действительно 1.80ден үйдө. Эң эле кичинекей беле брат болуп калат го дейм. Ошондой болуп калды окшойт. Мыкты буюрса бул балдарга көз тийбесин. Бул балдар келечек Анан алдыда. былтыр токтолдук балдар кетиптир мен байкашымча. Бек болсун. Анан кийин Ильясы. Анан алар эмне болуп келип калышты эле дегеле? Ал балдар келип калган себеби ушул команда түзүп атсаңар да бар жактардан сураштырып, могул достук тарапта Токтобек деген агам бар. Мен өзүм жердеш агам. Ошонун кайнагасынын колунда иштеген балдар экен да, мындай айтканда, сокулукта. Ошонун колунда иштеп, анан жер улак тартып жүргөн балдар экен. Ошол Токтобек агабыз аркылуу келип калган да, токтолдук балдар. Сунуштабы? Бирок жакшы эле кызмат кылышты окшойт, жакшы. Өздөрү бизден суранып кетишти. Токтогулга тарткыла деп атат. Силер кетирген жоксуңар өздөрү? Өздөрү биз наоборот калгыла быйылкы сезондагы эми команда сиңишип баштаганда кетип каласыңарбы деп өкмөттөн айттык. Анан кийин өздөрү Токтогулга тартпасаңар болот, токтогулуктар ушинтип деп өздөрү кетишти. Акыл Буратка кайрылуу дейт. Кадамбек районуна караштуу Ак Турпак айыл аймагындагы эң чоң айыл бүргөндү ошол айылдын 40-60 жылдыгын белгилеп ипподром салынган дейт. Билесизби? Бирок тилекке каршы ошол ипподромду бузуп ордуна күрүчеңге алыптыр. Өкмөт ошол ипподромду кайра салдырса айылдарда да көкбөрө өнүгөт беле дейт. Маалыматыңыз барбы ушул? Бар. Ал жөнүндө билебиз, айтканбыз. Айыл өкмөт эми кандай десек экен, бизде Баткенде эми барып атат да көкбөрө. Тайказанды алып бардык, жаңы Тайказан өзүбүз баягы. Өзүбүздүн бюджетке алып бардык дейм, аны алып барып, федерация берген жок, же дирекция берген жок, же мамлекет тарабынан берилген жок, аны өзүбүз ошол Орозбековдун тоюнда айыл өкмөттүн эле менен чечишип алып бардык. Ошол боюнча эле барып, азыр бизде жанагы ипподромдун сөзү боюнча да, аянты боюнча. Эми ал кайра кайрылса болобу ипподромду аны? Кайтарсак, эми ал жерде жергиликтүү кеңеш депутаттары ошолор
документте баягы токтомдорун кайрадан эме кылып берсе, биз ошол Актырбак айыл өкмөтү ошо Кадамжай район ошого жардам беребиз биз деле. Негизинен сиздерди Баткенден биринчи жолу чыйлап атат да. Колдоп аткандар көп болуп атса керек, жылуу сөздөрүн айтып. Эми кээ бир сөздөр, адамдын сөздөрү баягы акча бербесе деле дух берген сөздөрү бар, мораль жактан ушинтип. Туура эле деп ойлойм эми кылып аткан жумушубуз. Достукка балет этип жүргөнүбүздө бирөөлөр айткан мага, Баткен неге чыкпайт, Баткенден неге улакчы жок же команда түптөгөн патриот жок деген. Ошо сөздөн улам, ушул нерселер бар, ошондон болгон да. Кылыч мырза мондай суроо да, мына сиз айтып атпайсызбы, достуктан башында жүрдүк, акыл экөөбүз депчи. Андан кийин кеттик деп. Акыл мырза өзү Баткенден болуп, Баткендин командасын түзүп атат. Андан кийин бул да сиз үчүн этап эмеспи? Сиздин дагы мындан ары өзүнчө бир команда түзөйүн деген оюңуз бар? Бул менин эң азыркы ушул моментте ушул көйгөйлүү маселем. Менден дагы ушул районуман, айылыман ушул Акылга окшогон бир патриоттор чыкса, ал команданы түзгөнгө мен өзүмдүн партия жагын, бул жагын кудуретим деле жетет, мындай айтканда. Толку финансы жагынан жардам берсе, алышат элем. Дагы мыкты балдар бар биздин райондочу. Күчтүү балдар, талон балдар бар. Жылдыз балдар жок. Баары эле айткан угат. Аттарын бастырат, аттарын карайт. Жылдыз болуп кетсечи? Эми жылдыз болуп кетсе көрөбүз да. Шаарда жашайм десе квартира алып беребиз да. Эмне кылат элек? Ошол анда негизги суроолор ушулар. Рахмат сизге.